башка болуп, ала тоонун эл үчүн согуп турсун кыргызым деп жүрөгүм. Башкаларга башты ийип кул болбой, көк тиреген тоодой бийик жүрөйүн. Көк тирейин мен да ошол тоолордой. Кусалык тамгалары серпилген канат аттуу китептердин автору акын Кылычбек Топчубаев 1982 жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айыл өкмөтүнүн Кара Дөбө айылында туулган. 3 уул 1 кыздын атасы. Учурда Борбордогу Тил жана маданият гезитинде журналисттик кызматты аркалап келет. Ал бош убактында ырларды жазып, эргүү алат. Чындап элди бекем бууп, топтоп жаза баштаганым ошол 2013 жылы атам ооруп калды. Ошол атам ооруп калгандан баштап ошол больницада атам карап жатып ошол ырларды окуп берип аттым. Ошодон баштап ошол атам айтты, ошол улуум ушул чыгармачылыгынын үстүнө бир бел байлап иштеп көрбөйсүңбү? Балалыгында эле сөзгө чебер, кызыл тилдүү Кылычбек Топчубаев мектеп учурунда ыр жазып баштаган. Мындан сырткары апасынын айтымында акын кичинекей кезинде эле журналист болгонун самачу. Улум мектепке баргандан баштап эле жакшы окуган. Жаман сөздөрдү алып берген эмес бизге. Кичинекейинде мен сурасам эмне болосуң уулум деп сурасам журналист болом деп жооп берген. Апа сизсиз пайдубалы өмүрдүн дайра болуп дайым мага төгүлчүм. Кудум эле жер шаарына окшоттум кенендигин апа сиздик жүрөктүн. Билем жолум карап күтөсүз, өзүм келчү күндөн үмүт үзбөйсүз. Атанын уулу болбо, элдин уулу бол дейт элибизде. Кылычбек Топчубаев атанын алдында да, элдин алдында да өз милдетин аткарып жаткан убагы. Бул балам өзү мындай талантын кичинесинен билчү элем. Бирок мындай бычаат ойлогон элем. Каарманыбыз тарбиялуу ырлары менен социалдык тармактарда да окурмандарынын колдоосуна ээ болгон. Ошондой эле алар тараптан ырлардын дарегине жазылган жорумдар акындын чыгармачылыгына дем күч берип турат. Жапар Айсабаева эжекебиздин ырлары берилет экен. Көптөгөн ушундай жаш акындардын, чоң эле улуу акындарыбыздын Меңди Мамбазайырова эжекебиз дагы ошо Facebook ырларын жарыялайт экен. Анан мен деле жазып көрөйүнчү деп жазып баштасам эми коркуу сезим болот да. Сындан өтүш аябай кыйын. Жазып баштасам, ошол көрөрмандарым пайда болуп, Кылычбек китебиң чыкканбы, сен ырларыңды күтөбүз деп ушинтип жакшы сөздөрдү айтышып, калемиң курч болсун. Жумуш, чыгармачылыктан сырткары акыныбыз үй бүлөсүнүн камкор атасы. Ал эми кайгысын, кубанычында кагаз бетине түшүргөн Кылычбек агай чыгармаларын алгач жубайын окутат. Бизге бул бардыгына сыймыктана турган ата, семьяга жакшы, бардык нерсени тамаша менен айтты. Гүлдүрүп, ушинтип сүйлөп жакшы жүрөт да шайыр. Анан аял кишини да ушундай жакшы сыйлайт. Мага биринчи өзү жазатынан биринчи мага окуйт да. Анан баарын окуп анан кандай болуптур дейт. Баарын сонун болуптур дейт. Кылычбек Топчубаевдин тоң уулу бош убактысында атасынын ырларын окуп, кийин ата кесибин аркалоонун тилек кылат. Мен келечекте атамдын жолун жолдойн деп өтө мындай үмүт кылам. Мага дагы мындай бир нерсени айтып атканда өзү ыр менен аралаштырып түшүргөнгө аракет кылат да, ар дайым ушинтип ырлар менен ырларын окуп атып, атаман тарбиялам ушинтип. Бүгүнкү күндө анын ырларын оонго салып ырдап жүрүшөт. Элибизде Кылычбек Топчубаев сыяктуу таланттар кыргыз маданиятынын, адабиятынын учугун улоочулар. Андыктан акындык өнөр ар бир адамга берилүүчү талант эмес. Айнура Абдиназар кызы, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру программасы.